Келинчегим айтат, бүгүн больницадан бейтапканадан баламды алып чыктым. Эми сөз ээлерине мындай катуу кабыл алып калбасын. Кээ бир ата-энелер бар экен, эркек башы менен же эне башы менен деле балдарына күйбөйт экен да, бир нерсе болсо кетип калам деп коркутат экен. Жанагы байкуш 5-6 жаштагы бала энем кетип калбасын, атам жакты иштеп жүрөт деп, ошол балалыктан деле кечип коет экен да. Бул сыноо башка келсе, жаш бала деле эрте картайып кетет экен да. Bir nerse olsa ketip kalam dep balага көңүл бурбайт экен. Жанагы бала телефон кармаган, эркелеген биякта турсун, оюнчугун атасына берип, апасына болгон байлыгын анын түшүндө апасына өрүп кетпечи дейт экен да. Ошол балалык туугандар. Айткылачы, ошол балалыкпы? Бул баланын келечеги кандай болот? Эркек катын менен убара, аял менен. Төшөк менен бир жерине ээ боло албайчы. Жансы бир муну айтпай эле коеюн. Бир жер менен убара, аял кызганыч менен убара. Эгер ушундай жашай турган болсоңор, үйлөнбөгүлө, же үйлөнсөңөр да балалуу болбой тургула. Баланын убалы кимге туугандар? Не дейсиз? Баланын убалы эмне жазыгы бар баланын?